Салам достор, кандайсыздар? Жаңы сол мен төлөгөн сайтка кирип жатам. Бул сайтта катталганыбызда бизге 100 рубль берет экен. Мынакей 100 сом берет экен. Рефералар чакырган рефералыбызга 10 сомдон берет экен. Минималдуу акча салуу 500 сом экен. Минималдуу акча чыгаруу 300 сом экен. Саат 5ке чейин Кыргызстан саат боюнча акча чыгара алат экенбиз. Анан бул жерде виптер бар экен. 600 сомго алсаңыздар күнүнө 100 сом түшүп турат экен. 1000 сомго алсаңыздар күнүнө 381 сом. 2000 сомго алсаңыздар күнүнө 375 сом. 4000 сомго алсаңыздар 785 сом. Ушундай кылып түшүп турат экен. Булар азыр ишке киргизеле экен. Бизде вип бир алгам. Ушундай достор. Анан кийин бөлүшүү деген жерге кирсеңиздер, бул жерден көчүрүп аласыздар. Ушул ссылка аркылуу адам чакырсаңыздар, ар бир адамдан акча салса 25%, андан кийин мындай эле чакырсаңыздар 10 сомдон түшүп турат. Ушундай. Эми акча салууну көрсөтүп берейин. Акча салууда мынакей бул жерди басып, үстүн басасыздар. 600 сомду тандайсыздар. Анан төлөм деген жерди басасыздар. Басып, андан кийин Н банкка салат экенсиздер. Эсеп бул жерде көчүрүү дегенди басып ушуга которуп, анан кийин сөзсүз бул жерге чегин жүктөшүңүздөр керек экен. 120 мүнөткө чейин жанагы салып бүтүшүңүздөр керек экен берди. Анан төлөдүм деген кнопканы басасыздар. Аты Элмира деп чыгат экен. Ушундай. Ушинтип салып аласыздар. Анан кийин чыгаруу, кирүү деген жерди бассаңыздар, күнүнө 5 сомдон берет. Бул жерде кирүү деген жерди. Чыгаруу деген жерди бассак, мисалы үчүн азыр бул жерде кайсы банкка чыгарасыздар, мисалы үчүн Н банкка чыгарсаңыздар, Н банкты тандап, эсеп атыңызды киргизиңиз дейт, банк эсеби дейт. Номерин киргизип, анан растоо деген жерди басасыздар. Достор, банк картамды киргизип алдым. Эми чыгаруу баскычын басып, бул жерге канча сумма чыгарабыз ошону жазышыбыз керек. 2500 десек, акча чыгарууну басабыз, 20% комиссия алып 2000 сом түшөт экен. Ес дегенди басабыз. Арыз жөнөтүлдү дейт. Ошондо комиссия аябай көп алат экен, бирок жок. Азыр биздин балансыбызда 5 сом калды. Баланс маалыматтары деген жерге кирип, ушул жерден карасаңыздар болот. Мынакей 5 сом алганым, 2400 сом толуктанганы, 100 сом бергени. Бул жерде турат, чыгарууга 2500 сом койгонум. Күтүлүүдө деп жазылып турат, аз түшкөндөн кийин бөлүшөм. Достор, мынакей акча 2000 сом келип түштү картама. 11ден 16 өткөндө, мынакей бизде 11ден 17 өттү. Мен Россиядамын. Мына биринчи чыгарганым ийгиликсиз болуп калды. Картамды туура эмес жазып алыптым. Азыр чыгардым, бат эле түштү, расталды деп жазылып турат. Акча чыкты достор. Эми айта кетчү нерсе, көп акча салбаңыздар. Риск бар, албетте. 100% гарантия бербейм. Өзүм деле риск кылып, көзүңүздөр көргөндөй, эң кичинекей эле вип тарифин алдым. Ошондуктан сиздер дагы карап көрүңүздөр. Риск бар экен, унутпаңыздар. Эч ким эч кандай гарантия бербейт. Мен дагы бербейм. Ошол баарыңыздарга ийгилик, тынч болуңуздар.